Пирамида каналынын түз эфиринде акцент берүүсү, анын алып баруучусу мен Амантур Шергазиев. Саламатсыздарбы? 2019 жыл Кыргыз Республикасынын президент тарабынан аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыяланганы бардыгыбызга маалым. Ушул санариптештирүүнүн алкагында түндүк системасы иштеп жатат. Аталган система коррупцияны жок кылуу жана документ чогултуудагы ашыкча түйшүктөрдү жеңилдетүү максатында иштелип чыккан. Мына ушундай санариптештирүүнүн алкагында Кыргыз Республикасынын социалдык фонду дагы бир топ өзгөрүүлөргө барып реформага багыт алды. Биз бүгүнкү берүүбүздө мына ушул Кыргыз Республикасынын социалдык фондунда болуп жаткан өзгөрүүлөр жана реформалар тууралуу сөз кылмакчыбыз. Ал үчүн студиябызга конокторду чакырганбыз. Эң алгач коноктор менен тааныштыра кетсем, Эсен Нурдинов, Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасынын орун басары, Бактыгүл Ашымалиева, социалдык фонддун пенсияны чектөө жана кайра эсептөө башкармалыгынын башчысы. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бизге түз байланышка чыгып, конокторго суроо берсеңиздер болот. Ал үчүн 59 20 55 түз байланыш номерлери иштеп жатат. Бишкек шаарынын коду 0312. Урматтуу коноктор, анда эмесе биз маегибизди баштай берсек. Маекти баштоодон мурдун баардыгыңыздарды эртеңки кирип келе жаткан 9 май улуу ата мекендик согуштун жеңиш майрамы менен куттуктамакчымын. Эң биринчи эле суроо ушул болсун. Эртең мына 9 май. Ушул 9 майда утурлай Кыргыз Республикасынын президенти дагы президенттик фонддон 7 миллион сом өлчөмүндө акча каражаты бөлүп, ушул согуштун ардагерлерине 20 миң сомдон акча каралсын деген буйрук чыгарды, кол койду. Ушул жаатта Кыргыз Республикасынын социалдык фонду дагы менимче акча каражатын бөлдү болуш керек. Ушуга токтолсоңуздар, ардагерлерге ушу жеңиш майрамына карата канча сом бөлүндү? Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биз социалдык фонд тарабынан биринчиден эртеңки улуу ата мекендик согуштун ардагерлерин куттуктап кетүүгө, бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып куттуктап кетсек, аларга ден соолук, кажыбас кайрат каалайбыз. Биз социалдык фонд тарабынан 23 апрелде башкармалыгы чечим кабыл алып, 2 миллион сомдон ашык каражат бөлүндү. Бул Кыргызстан боюнча 298 ардагер пенсионерлер бар экен. Ошонун ар бир пенсионерге 5 миң сомдон жардам көрсөтүлдү. Бул каражат ар бир райондорго которулуп берип, ар бир райондун башкармалыктары барып, пенсионерлердин үйүнөн куттуктап, акчасын берип келишти. Ошондой эле 6-7 мекемелер кайрылган, аларга дагы ар кандай суммада жардам катары акча бөлүп бердик. Алар жыл сайын ардагерлерди чогултуп, тамак берип, чай уюштуруп, ошолор менен маектешип турганга жылда кайрылышат. Биз ошолорго бөлүп беребиз, алар менен барып чогуу куттуктап келдик. Ал эми ушул бир жолку берилүүчү стипендиядан, жөлөк пулдан тышкары дагы ардагерлерге жыл бою төлөнүүчү акчанын көлөмү кандай? Мен айта кетсем, ушу согуштун, улуу ата мекен согуштун катышуучуларына, улуу ата мекен согуштун майыптарына бизде мыйзам чегинде дагы өзүнчө үстөк акы да белгиленген да. Ар бир, мисалы үчүн, биринчи топтогу майыпка баягы эсептик көрсөткүч деп коет, ошонун 175%, экинчи топтогу майыпка болсо 150%, үчүнчү топтогу майыпка 100% өлчөмүндө эсептөө көрсөткүчүнүн өлчөмүндө белгиленген да. Мындан сырткары дагы ошо пенсиясына 300 сомдон да үстөк акы ошо ай сайын пенсиясына кошулуп берилип турат. Ушундай үстөк акылар да белгиленген. Чоң рахмат, урматтуу коноктор. Анда эмесе негизги темабызга өтсөк, ушул санариптештирүү, өлкөнү санариптештирүүнүн алкагында Кыргыз Республикасынын социалдык фондунда кандай өзгөрүүлөр болуп жатат? Ушу пенсияга документ топтоп жаткан жарандарга документ топтоодо кандай жеңилдиктер каралган? Ушуларга токтолсоңуз. Былтыркы жылы социалдык фонддун мыйзамына өзгөртүү киргизилип, 1 январдан баштап социалдык фонд пенсияга чыккан кишилердин документ топтоп, кыйналып ар кайсы жака чуркабаш үчүн ошол милдет социалдык фондго жүктөлгөн. Биздин азыр регионалдык органдардын баарына пенсияга чектөөдө көп документтерди мурдакыдай эмес, азыр өздөрү запрос кылып, өздөрү чогултуп, пенсия чектөө бир топ эле жеңилдетилди. Бул пенсия чектөө деген мурда аябай көп
кагаздар, анан архивтерден өзүнүн мурдакы иштеген айлык өлчөмдөрүн ала албай кыйналышса, азыр биз өзүбүз сурап ошол колдон келишинче эртелеп чектегенге жеңилдик кылып бердик. Жанагы сиздердин социалдык фонддагы түндүк системасына кошулду да? Түндүк системасы кошулуу боюнча бул былтыртан бери эле региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыялангандан баштап эле социалдык фондда бүт өзүнүн программаларын ушуга түндүк системасына кошулууга дайынданып келген. Ошого бүт бардык немелер, бардык программалары даяр болду. Биздин будан бул жака пенсияга чыгуу, чектөө, пенсияндагы маселелер болсо, ошол через түндүк бүт информацияны алганга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Чоң рахмат. Бактыгүл Аймайсаңыз, ушу учурда Кыргызстандагы пенсия алуучулардын саны канча жана пенсиянын орточо суммасы канча? Азыркы учурда 1-январына карата 651.200 пенсионер каттоодо турат биздин социалдык фонддо. Орточо пенсиясынын өлчөмү 5604 сомду түзөт. Анан жогоруда айтылган белгиленген суроого да мен толуктоо жүргүзө кетсем, ошо былтыр баягы биздин мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамына апрель айында былтыр өзгөртүүлөр киргизилген болчу. Бул болсо өзгөртүүлөр эң негизгиси ушу документтерди чогултуудагы жеңилдиктер процедурасы өзгөргөн да. Ал ушу 1-январдан баштап күчүнө кирди. Бул боюнча социалдык фонд былтыртадан баштап эле иш жүргүзгөн. Баягы түндүк системасын өтөрдөн мурун дагы бир канча ведомство мекемелер менен өз ара келишимди түзүлгөн. Эгерде мурун пенсионер пенсияга чыгаар алдында бир топ документтердин баарын чогултса, азыркы мезгилде пенсионер болгону паспортун, эмгек китепчесин, анан эмгек акы жөнүндөгү маалыматты гана тапшырат. Калган керектелүүчү баягы эмгек китепчесинде мурун ар кандай эмелер, тактоолор болуп калчу да, өзгөртүүлөр болуп калчу, же болбосо кээ бир баягы запистери билинбей калчу, жазуулар. Ошолордун баарын пенсионер өзү тактап архивден бүт маалыматтардын баарын чогултуп алып келчү да. Азыркы мезгилде бул милдеттин баарын социалдык фонд өзүнө алган. Ошо эмгек китепчесинде болгон тактоолордун баарын социалдык фонд өзү тактайт, өзү сурам каттарды жөнөтөт. Ушундай алкагында биз баягы саламаттыкты сактоо министрлиги менен келишим түзүлгөн, ошо маалыматтарды алмашуу максатында. Мындан сырткары архив менен регламентте иштелип чыккан ошондой маалыматтарды алмашуу максатында жергиликтүү жанагы местное самоуправление деп коет экен. Өзүн өзү башкаруу агенттиги менен дагы өзүнчө ич-чара буйруктар түзүлгөн. Баягы айыл өкмөтүнөн кандай гана керектүү документтер болсо, ошону баягы пенсионерди баягы жаранды жибербестен социалдык фонд өзү кабыл алат да, ошолордун баарын тактайт. Мындан сырткары Билим министрлиги менен да келишим түзүлгөн. Азыр болсо ошо каттоо, мамлекеттик каттоо кызматы менен дагы ошондой келишимдер түзүлүп атат. Ошо келишимдин алкагында эгерде кол коюлуп калса, анда бүт бардык керектүү документтердин баарын ошо социалдык фонд өзү гана топтойт. Бул жерде пенсионерге жеңилдик гана болот да. Кечиресиздер, бизде азыр телефон чалуу бар экен. Телефон чалууну кабыл алсак. Алло. Алло. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы, урматтуу көрөрман, биз сизди угуп атабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Мен пенсия тууралуу суроо берейин дедим эле. Мен 5 балам бар. Пенсияга кандай чыгам? Трудовой жок, трудовой биздики үчкеттер, активдер жок, акы башкан, акы башкан карачылык биз керек. Анан эми 5 бала менен кантип чыгам, ошону айтып койсоңуз. Чоң рахмат. Мен жооп берип коеюн. Суроо түшүнүктүү.
Бул эженин 5 балам бар дейт, бирок тилекке каршы стажым жок, эмгек тепчем күйүп кеткен, архивтерде да жок деп атат. Эми тилекке каршы бизде мыйзам чегинде 5 балалуу жана андан көп төрөгөн энелерге, ошо балдарын 8 жашка чейин тарбиялап өстүргөн энелер 53 жаш курагында пенсияга чыга алышат, эгер 15 жыл камсыздандыруу стажы болсо. Бизде баягы социалдык фонддо именно баягы стажы болгон гана жарандарга пенсия чектелет да. Анан тилекке каршы бул эженин стажы жок экен, стажыңыз жок болсо социалдык фонд тарабынан пенсия чектелбей калат тилекке каршы. Бирок сиз эмгек социалдык өнүктүрүү министрлигинен баягы пенсия курагына жалпы негизде жеткен куракта гана баягы социалдык пенсия чегерилет да. Анан эми эмгек тепчемди жоготтум деп атасыз, бирок эмгек тепчеңизди жоготсоңуз да кайсы жерде иштесеңиз, балким ошо мекемелер баягы азыр деле иштеп аткандыр, же болбосо архивде кандайдыр бир документтер сакталып калгандыр. Бул боюнча сиз ошо жергиликтүү социалдык фондко кайрылсаңыз болот. Ошо кайсы жерден иштегениңизди эгер жылдарын билсеңиз, жок дегенде ошо кайсы жерде ким болуп иштедиңиз эле тактап айтып берсеңиз, биз ошо сурам каттарды архивтерге тиешелүү баягы мамлекеттик органдарга жиберип сураштырып көрөлү. Эгерде ошо кандай стажыңыз такталып калса, анда пенсияга чыга аласыз, бирок мен жогоруда айткандай 15 жыл камсыздандыруу стажы да болуш керек да. Анан мындан сырткары дагы эгер жер үлүшүңүз болсо, жерге төлөп жүрсөңүздөр, анда ал стаж болуп да эсептелинет да, анда ошо пенсияга чыкканга да укугуңуз бар. Эгерде таптакыр эле стажыңыз эсептеле жок болуп, эч кандай бир документтер табылбаса, анда тилекке каршы ошо эмгек социалдык жактан өнүктүрүү министрлигине эле баягы жалпы негизде пенсия курагына жеткенде гана ошол жака кайрылсаңыз болот. Чоң рахмат. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен. Телефон чалууну алып алсак. Алло. Мен түшүндүрүп кетсем да түшүнүктүү. Баягы 5604 бул орточо пенсиянын өлчөмү болуп эсептелинет да. Ал эми сиз 5 бала бар, 20 жыл стажы бар, 2000 сом менен эле чыгып каласыз деп атасыз. Эми бул жерде баягы пенсиянын өлчөмү ошо пенсиялык стажга, айлык акыга, жанагы анан дагы 96-жылдан кийинки төгүлгөн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн негизинде көз каранды болот да. Канчалык камсыздандыруу төгүмдөрү көп суммада төлөнсө, соответственно пенсиянын өлчөмү да көбүрөөк болот да. Бул жерде айта кетиш керек, бизде баягы мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзам негизинде пенсия бизде 3 бөлүктөн турат да. Биринчи базалык бөлүгү, андан кийин камсыздандыруу бөлүгү, анан топтомо бөлүктөрүнөн. Камсыздандыруу бөлүктөрү өзүнчө баягы биринчи камсыздандыруу бөлүгү, бул болсо биринчи камсыздандыруу бөлүгү 96-жылга чейинки эмгек стажы эсептелинет, 60 ай катары менен алынган орточо айлык акы негизинде эсептелинет да. Ал эми 96-дан кийинки пенсиянын бул экинчи камсыздандыруу бөлүгү деп эсептелинет да. 96-дан кийин жанагы камсыздандыруу төгүмдөрдүн негизинде эсептелинет. Пенсиянын базалык бөлүгү болсо ошо мыйзамда көрсөтүлгөн, эгер тиешелүү стаждар болсо, эркектер үчүн 25 жыл, аялдар үчүн 20 жыл талап кылынат. Ошо тиешелүү стажы бар болсо, анда бул мамлекет тарабынан гарантияланып берилген пенсиянын өлчөмү азыркы күндө анын өлчөмү 1780 сомду түзөт да. Анан ошо 3 пенсиянын бөлүгү биригип жалпы пенсиянын суммасын берет. Анан дагы кайталап кетким келет, ошо эң негизгиси ушу стажга, эмгек акыга, анан камсыздандыруу төгүмдөрдөн көз каранды болот пенсиянын өлчөмү. Канчалык көп төлөнсө, көп сумма чыгат, аз болсо аз чыгат. Чоң рахмат. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен. Телефон чалууну кабыл алсак. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз.
Чоң рахмат. Түшүнүктүү эле суроо. Түшүнүктүү эми сиз өзүңүз налоговый системада иштедим деп атасыз, өзүңүз билесиз, мамлекеттик кызматта иштеген, мамлекеттик органдарда иштеген кызматкерлердин айлык акысы аз. 10 000 сом, 15 000 сом, андан баягы 8% кармалат, 2% топтомо бөлүккө кармалат. Анан өзүңүз деле эсептеп көрсөңүз, ошо кармалган сумма аз болуп чегерилип атпайбы? Ошо канчалык сумма көп болсо, ошончолук көп болот. Анан сиздин чегерилген суммаңыздын негизинде пенсия чектелип атат да, биринчи базалык бөлүктө эсептелип берилип атат. Биринчи камсыздандыруу бөлүгү, бул камсыздандыруу бөлүгү болсо 96-жылга чейинки эмгек акылары негизинде эсептелинет да. Өзүңүздөр билгендей, эмгек акы ал кезде баягы 92-жылга чейин рубльда эсептелинген. Алардын баарын сомго айыра баштаганда аз эле сумма болуп калат да. Анан эми тилекке каршы биздин эгерде эмгек акыбыз жогору болсо, соответственно, пенсиянын өлчөмү да жогору болот да. Эмгек акы жогору болсо, камсыздандыруу төгүмдөрү дагы ошончо көп чегерилет. Көп чегерилсе, пенсиянын өлчөмү да көбүрөөк болот да. Жарандарга түшүндүрө кетсеңиз, мына мисалы үчүн жанагы айлык акы алып атканда социалдык төлөмдөргө деп кармалат эмеспи? Ошол канча 10% кармалат? 10% кармалат. Ошол 10%дын канча пайызы пенсияга чегерилет? 8% пенсионный фондко кетет, пенсиялык фондко кетет, 2% топтомо фондуна кетет да. Бул өзүнүн пенсиясына? Өзүнүн пенсиясына кетет. Ошо пенсиялык фондко кеткен 2%, 8%, 2% топтомо фондко кетет да. 8% жана пенсияга чыгып атканда камсыздандыруу, экинчи камсыздандыруу бөлүгү деп атпайбыз, ошо эсептелинет. Ал эми экинчи топтомо бөлүгүдө кийин пенсия катарында берилет да. Бул эми баягы келечекте чыгуучу адамдарга ылайыкталган жакшы бир пенсиянын бир элементи болуп атат да. Ал эми азыркы топто чыгып аткан адамдардын, мисалы үчүн бизде 10-жылдан баштап ушу топтомо элементи, топтомо фонду киргизилген, ошондон 2% кармалып атат да. Анан азыркы убакта пенсияга чыгып аткан адамдардын баары жана 9-10-жылы кармалып кеткен. Андан кийин пенсия жашындагы, курагындагы адамдар ал 2%дан 2% төлөшпөйт да, кармалбай калганда ошондой болуп. Анан ошо 9-10 жылдар кармалып калган периоддорун азыр пенсияга чыгып атканда бир разовый түрдө бир төлөнүп берилип атат да. Анан эгерде чет жака чыгып кетип калса, анан жана каза болуп калса, ошо мураскорлоруна төлөнүп берилчү бөлүк болуп эсептелинет да ал. Биздин жарандар ушу көп учурда ушуну түшүнбөйт да, жанагы мисалы үчүн 10 000 сом айлык алган ишкер, андан 8% кармалганда 800 сом кармалып атпайбы? Ошол 800 сом бүт баардыгы тең эле кийин мага пенсия болуп чыгат экен деп ойлоп калышат да. Ушуну түшүндүрсөңүз, жанагы 2% эле кармалат дегендей. Жок, 8% да кармалат, 2% да кармалат. Бирок 2% гана жаранга кетет да кайра кийин. 2% эмес, 8% да кетет. 8 ал жерден болгону бул жерде иш берүүчүдөн дагы кармап атпайбызбы? 15%, 15% дагы пенсионный фондко кетет. Анын 8% дагы ошо жумушчудан кармап аткан 8% да пенсионный фондко кетет да. Ошонун негизинде эсептелинип атат экинчи камсыздандыруу бөлүгү. 8% да өзүнө кайтарылып келип атат. Бирок эми бул жерде бизде жана актуарный коэффициент деген дагы бар. Ар бир акыркы 5 жылда жана продолжительность жизни аялдын эркектин жана жашоо узактыгы боюнча эсептелинет да. Стат комитеттен алынган ошо актуарный коэффициенттен дагы көз каранды болот да. Ошонун негизинде да эсептелинет да. Анан эми мен пенсияман айлык акыман кармалып атат, пенсиям аз деген дагы эми жогоруда айтып кетпекпи, канчалык көп которулса көп өлчөмдө болот да. Чоң рахмат. Эң кичине кошумчалап кетейин да. Бул азыркы аз пенсияга чыгып калды деген мурда деген биз Кыргызстан эгемендүүлүгүн алып биздин иштеген адамдардын айлык акысы аз болчу да. Анан жарым стажы болсо Союз убагында туш келип, ошондон 96-жылдан бери 2010-дон баштап общий айлык көтөрүлүп кичине азыр жакшы чыгып калды да. Мурдакылардын алган айлыгы аз болчу, ошо соцфондко которулган страховой взностун көлөмү дагы аз болчу да. Ошого деген азыраак чыгып калат. Но биз деген ошону деген баарын учитывать этип жылда кошуп, мисалы азыр аксакал айтты 4900га чыкты. 15 жыл иштеген. Кем эмес 300, 400, 500 сомдон кошуп атып, бул 2-3 жылда кайра дагы көбөйүп жакшы болуп калат да. Чоң рахмат. Менде дагы бир суроо, Эсен мырза. Мына азыр жашы пенсия курагына жеткен жаран пенсияга чыгам десе, колуна кайсы документтерин көтөрүп алып, социалдык фондко барышы керек? Бизде деген паспорт, трудовой книжкасы, анан бизде 96-дан бери ким каякта иштеген бардык информация бизде бар.
Бизде азыр персоналдык пенсия деген барбы? Берилеби ушу персоналдык пенсия кимдерге берилет? Пенсионерлер деген азыр жок. Бизде деген мурдакы чектелген 2100 киши бар. Азыр деген персоналдык пенсия чектелбей калган. Бунун себептерин айтылып эле жүрөт, билсеңиздер керек. Бизде Союз убагында билесиздер, пенсияны чектегенде бирөөгө деген заслуженный работник деп бир мамлекеттик сыйлык бергенде аябай жоопкерчиликтүү каралчу да. Кийин андай каралбай, тааныш билиш болуп, аябай персоналдык пенсионерлердин саны көбөйүп кеткен. Ошондо деген анализ кылып көргөндө мыйзамга өзгөртүү киргизилип токтотулган. Ошол убагында персоналдык пенсия алып жүргөн жарандардын пенсиясы кайра нормалдаштырылганбы? Бардыгына теңдеш же ошол боюнча калганбы? Жогорку чектеги боюнча. Ошол убакта белгиленген, ал убакта жана өзгөчө эмгек республикага өзгөчө сиңирген эмгеги үчүн пенсиялар болчу да. Булар осы өкмөт алдында комиссия тарабынан белгиленчи. Ошо комиссия тарабынан баягы иштеген эмгегине жараша сиңирген эмгеги үчүн пайызда үстөк акылар белгиленчү да. Ал үстөк акылардын баары сакталып калган. Азыркы күндө да ал үстөк акыларды алышат. Ошол боюнча ошо 2015-жылы августтан баштап күчүн жоготту. Ал бирине жоготкондон кийин ошого чейинки чектелген пенсиялардын баары, үстөк акы белгиленгендин баары ошо боюнча сакталып калган. Азыркы баягы болуп аткан 15 жылдан бери пенсияларын көбөйтүлүп атканда негизги гана пенсиясы көбөйөт, ал эми мурунку белгиленген үстөк акысы көбөйбөйт. Ошо боюнча калган да. Чоң рахмат. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен. Телефон чалууну кабыл алсак. Алло. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Мен азыр пенсияда экен, 2015-жылы пенсияга бериптир, бирок азыркы убакта да иштейт экен. 12500 сом айлык алам дейт. Айлык алып аткан учурда менден 2,5 сом өлчөмүндө деди окшойт. Ушундай кармалат. Анан пенсияма канча кошулат десе 2% эле деди окшойт менин түшүнүгүмдө. Жок, менин түшүнүгүм боюнча бул кишинин 2% азыр деле иштеп атканына, иштеп атса страховой взнос кармалабы деген түшүнүк болду окшойт. Страховой взнос кармала берет, просто накопительный фондко 2% гана кармалбайт да. Анан бирок ошол бир жылда иштегени ар бир жылдын башында перерасчет болуп пенсиясына кошулуп берет, ошол кармалган. Пенсияга чыгып алып иштеп аткандарды. Иштеп атканда айлык акысынан 8% кармалыш керек. 8% кармалгандан пенсионный фондко чегерилиш керек. Ошо чегерилген суммадан жыл сайын мыйзамда көрсөтүлгөн жылдын башында 1-январга карата ошо пенсиянын 2-камсыздандыруу эсептелинип берилет да. Пенсиясына кошулат да, бир жыл бою ошону кошуп алып турат сайын. Чоң рахмат. Эсен мырза, сизге дагы бир суроо. Ушу Кыргызстандын аймагында, Кыргызстандын шартында аялдарга жана эркектердин пенсияга чыгуу жашы кандай? Анан жана аймактык өзгөчөлүктөргө карата кандай артыкчылыктар берилет? Бийик тоолуу жана башка. Бизде Кыргызстан боюнча аялдар 58 жаштан 20 жыл стаж керек, эркек кишилерге 63 жаштан 25 жыл стаж керек. Анан бул жерде деген бийик тоолуу аймактарда жайгашкан труднодоступный отдаленный деп коет. Ошол жерде жайгашкан адамдар, ошолордун баары каралат. Көп балалуу адамдарга ошонун баары каралган да. Көп балалуу адамдарга дегенде канча баладан үйдө? Бийик тоолуу шартта жашаган адамдар, эркектер 55 жаштан пенсияга чыга алышат. Эгерде жалпы стаж 25 жыл болуш керек, анчынан 20 жыл камсыздандыруу стажы ошо бийик тоолуу шартта жашап иштеш керек. Ал эми аялдар болсо 50 жаштан пенсияга чыга алат. 20 жыл камсыздандыруу стажы болуш керек. Ошо 20 жыл бийик тоолуу шартта жашап эмгектениш керек. Анан жана көп балалуу энелер деп айтып атпайбызбы? Бийик тоолуу шартта жашаган көп балалуу эне, 3 же андан көп бала төрөгөн энелер 45 жаштан пенсияга чыга
чыга алышат, 15 жыл камсыздандыруу стажы болуш керек. Ошо 3 баланы төрөп, жана андан көп баланы төрөп 8 жашка чейин тарбиялаш керек дагы. 15 жылдык стажы ошо бийиктүүлүү шартта жашап, анан эмгектениш керек да. Анан көп эле бизде баягы келишет да, бийиктүүлүү жерде иштешет же жашаган жери мындай равнинада болуп калат да. Анан мен деген стажым бар, иштедим деп берет. А бизде мыйзамда ошол жерде жашап иштеш керек да. Ошону көп биздин жарандар көп түшүнбөйт да. Мен бийиктүүлүү шартта иштегем, эмне үчүн мен пенсияга чыга албайм деп келет. Бул жерде болсо эки шарт тең бирдей болуш керек. Жашап анан иштеш керек да. Анан көп балалуу энелер 53 жаштан пенсияга чыга алышат. Ошо 15 жыл камсыздандыруу стажы болуш керек. 5 баланы төрөп 8 жашка чейин тарбиялаш керек. Көп учурда мисалы үчүн тоолуу аймактарда билесиздер да, жумуш орундары аз, анан көп балалуу энелердин көбү иштебейт, үйдө отурат да, анан ушулардын эмгек китепчеси да жок да. Булар пенсияга кандай чыгат? Эми жогоруда айтып кетпекпи, бизде социалдык фондду именно камсыздандыруу принцибинде негизделген да, ушул мамлекет пенсиялык система ошо камсыздандыруу принцибинде негизделген. Ошо камсыздандыруу төгүмдү төгүш керек сөзсүз түрдө. Эгерде такыр стажы жок болсо, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан жана социалдык пенсия деп коет. Пенсия курагына жеткенде жалпы негизде ошондой жөлөк пул чегерилет да. Ушу пенсияга чыгууда жанагы үлүш жердин салыгында каралып эле, ушул жагы кандай? Жер үлүшү, эгерде жер үлүшү бар болсо, ошо жер үлүшүн милдеттүү түрдө аларда төлөш керек. Бул төлөө милдеттүү түрдө белгиленген да. Жер үлүшү барбы, милдеттүү түрдө социалдык фондко да төлөп туруш керек. Көп учурда биздин жарандар ушу жанагы үлүш жерге болгон салыкты төлөбөйт дагы, анан жанагы пенсияга келгенде эле ошо үлүш жердин эмеси чыгып калып, суммасы көп чыгып калат да, ушул учурда нааразычылык жаралат да. Туура, ошол учурда сиз айткандай туура, нааразычылык жаралып эле менден соцфонд деген 15 000, 20 000 сурап атат, андан пенсияга чыгарам деп атат деген сөздөр пайда болот да. А негизгиси жер үлүшү бар, жер салыгын төлөп келишкен дагы, жер үлүшүн соцфондко төлөбөй жүрүшкөн да. Анан ошону баягы эсептеп, ошончо жылдан бери карызын эсептеп, жана штраф пенялар менен чогуу эсептегенде эле баягы чоң сумма чыгып калып атпайбы? А негизи бул милдеттүү түрдө төлөнүш керек да, төлөнүүчү акча милдеттүү түрдө төлөнүш керек. Ар бир ай сайын төлөгөн акча ал стаж болуп эсептелинет. Келечекте пенсия ала аласың, стаж болуп эсептелинет, тиешелүү стажды топтой алат. Пенсияга чыкканга да укугу болот да, ошону биздин жарандар көп түшүнбөй атат да. Биздин жарандар мүмкүн ушу жерге болгон салык сумма аябай көп деген таризде төлөбөй жүргөндүр. Мүмкүн ушу жердин салыгы кандай эсептелет? Ушул тууралуу айтсаңыз, мүмкүн эгер аз эле сумма болгон болсо, мүмкүн жарандар кыйналып эле төлөп коюшаттыр. Биздин азыркы мыйзамдар боюнча жердин бир жылы көтөрүлгөн болчу. Жердин салыгы бизде мисалы 50 сотик жериң болсо, ал жерде бир жылга болгону 400 сом чыгат. Ал 400 сом деген ошол семьяда канча адам, ошол үлүш жери канча адамга жазылган болсо, ошонун баарына стаж болуп кетет да. Бул мамлекет жагынан колдоо иретинде да, ушул айыл жердеги үлүш жери бар адамдар пенсияга чыгыш үчүн ушул үлүш жерине төлөгөн, бул аябай пайдалуу. Гектарына канча? Бул жерден поставкам земельного налога деп коет, ошол 1 гектарга 400 сомдон да. Анан ошодон карап 50 сотик бирөөнүкү 10 гектар болот. Ошол ар бир региондо өзүнүн ставкасы менен бекитилет. Мындай алып караганда баягы аз эле сумма экен да бул. 400 сом бир жылына жарандарыбыз кыйналып эле төлөп коюп, анан пенсияга калаган убагында барып, эч кандай көйгөйсүз, жанагындай чоң суммасы жок эле пенсияга чыга барса болот экен да. Анан Эсен мырза, айтсаңыз, ошо Кыргызстандагы эң жогорку пенсиянын суммасы канча да, эң төмөнкү кандай? Бул деген биз жана Бактыгүл Додурбаева айтып кетти. Азыр пенсиянын көлөмү ар бир адамдын страховой взнос төлөгөн, кайсы жерде иштеген, кандай айлык алган, ошодон неме болот. Азыр көп төлөгөндөр 80 000, 90 000 алгандар дагы бар. Аз алгандар ошол жана минималдык жер менен чыккандар. Чоң рахмат. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен. Телефон чалууну кабыл алсак. Алло. Менин Акытмышта эки кызым бар эле да. Сиңдимин өспөккө. Анан кийин соцфонддон акча төлөп турчу эле. Анан кийин чоң кызым 18-ге толуп 9 айды бүткөнүнө байланыштуу чыкты. Эмнеденчи? Жана пенсия алган. Анан кичинекеи бар, административ окуйт. Мурун чоң кызым чыкканда 4900 алып элек да. Анан кийин азыр
Büröne төлеп alsak 1800. Анан кийин тоқсан дегенімді айтып қалды. Ал эми деп кайрылсам, кийин көбөйгөндө биз убактылуу районунун минесинен де чечип тура калганда, анан кийин Бишкектен чечилип келет деп айтышты эле да. Чоң рахмат, урматтуу көрөрман, сурооңуз түшүнүктүү болду окшойт, Жана Багуусунан ажыраган пенсия боюнча бул жерде баягы багуусунан ажыраган пенсия ошо багуучунун пенсиясынын өлчөмү негизинде эсептелинет да. Анан баланын санына жараша пайызда аныкталат. Ошо багуучунун пенсиясы эсептелингенден кийин эгер бир бала болсо ошо пенсиянын 50% гана чегерилет, 2 бала болсо 90%, 3 бала болсо 120%, 4 жана андан көп бала болсо 150% эсептелинет да. Анан бул 2 кызын алып жүргөн экен, соответственно баягы 90% алынып жүргөндө 90% баягы бүт кайра эсептөөлөрдүн баары ошо 90% негизинде эсептелип келген да. Анан эми азыр мына 18 толуп окуя калган экен, мыйзам чегинде ал бир баланы кыскартып, бир балага эле төлөнүп атат да. Ошон үчүн баягы алып жүргөн пенсиянын 50% эле болуп калат да. 50% эсептелип калат. Эгерде жанагы окууну бүткөн кызы жогорку окуу жайга тапшырган болсочу. Эгер жогорку окуу жайга тапшырып күндүзгү бөлүмдө окуса, анда ошо маалым катты алып келиш керек окуганды тууралуу, ошо негизинде кайра пенсиясы төлөнүп берилет. Кайра 2 балага эсептелинет. Чоң рахмат, урматтуу көрөрман, түшүнүктүү болду окшойт. Эгерде окууну бүткөн кызыңыз жогорку окуу жайда окуп жаткан болсо, окуп жаткандыгы тууралуу маалым катты аймактык социалдык бөлүмгө алып барып берсе, кайра жандандырып беришет. Не только жогорку окуу жайында эмес, жана училищада окуп калса, же болбосо техникумдарда окуп калса, бирок күндүзгү бөлүмдө окуш керек да. Эгер күндүзгү бөлүмдө окуса, анда 23 жашка чейин төлөнүп берилет. Чоң рахмат. Бизде дагы бир телефондук чалуу бар экен, телефон чалууну кабыл алсак. Алло. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Бакыты менен айтасызбы? Токтон статьяны фондун 8% Бакыты менен айтасызбы? Статьяны фондун 8% калган пенсия. Кантип калат? Бизде 33% сайып кетти, 29% калган. Калган акча сайып кетет. Бул жерде статьяны фонд алдамчылар бул. Урматтуу көрөрман, сурооңуз түшүнүктүү. Чоң рахмат, түшүнүктүү. Түшүндүрүп кетейин, бул жерде 29% деди окшойт бул. 20 өзү страховой взностун тарифи 27-25%. Анан жумуш берүүчү, анан жумушчудан калган 17%, 17,025 жумуш берүүчү төлөйт. А бактылууларын айтып аткан 10% ал ошол работникте жумушчу төлөйт. Ошону туура эмес түшүнүп алдым. Бактылуу эми сиз эмне дейсиз? Мындан сырткары деген жалгыз эле пенсионный фондко кармалбайт да, айлык акысынан. Налогко да кармалат, туура? Налогко дагы 10% тегерегинде кармайт болуш керек. Анан эгерде профсоюзга мүчө болсо, профсоюзга да кармалат да ошо айлык акысынан. Жалгыз эле пенсионный фондко 29% зарплатасынан кармалган жок да. Эгер ишенбесе, ошо өзүнүн бухгалтерине барып тактаса да болот. Менин айлык акыман соцфондко канча процент кармалып атасың, түшүндүрүп бер деп. Эгерде ошондой эле соцфондко 29% кармалып атат десе, анда биздин соцфондко келсин, биз териштирели. Эмне үчүн 29? Андай болуш мүмкүн эмес. Негизи ушу биздин жарандар ушу сиздерге кайрылып, өзлөрүнүн жана кармалып жаткан төлөмдөрү тууралуу маалымат алса болобу? Эсебинде канча акчасы бар? Маалымат алса болот. Жыл сайын бизде өзүнчө жеке эсеп башкармалыгы бар. Жеке эсеп башкармалыгы жыл сайын ошо жеке эсеп бетиндеги көчүрмөлөрдү берип турат, таратып турат. Эгерде ошону менен таанышам десе, өзүнүн паспорту менен келип кайрылса болот. Биздин ар бир аймактык социалдык фонддорубузда бар. Ошо жеке бети эсебиндеги информациялардын баары бар. Паспорту менен барып кайрылса, ошонун көчүрмөсүн чыгарып берет. Эч кандай тоскоолдук жок. Ошонун көчүрмө негизинде канча зарплата төлөнүп жүргөн, канчасы кармалып жүргөн, баардыгы ал жерде жазылган. Ошондой толук маалымат ала алса болот. Чоң рахмат. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен, кабыл алсак. Алло. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз, урматтуу көрөрман. Азыркы учурда канча алып атасыз?
Канча болду чыкканыңызга? 3 жыл болду. 17-ci жыл дейт. 2 жыл болуптур. Суроо түшүнүктүү болду дейм. Суроо түшүнүктүү болду. Эми сиз айыл башчы болуп иштептирсиз, эми айыл башчы айлык өтө иштегендердин айлык акысы деле төмөн. 10.000 сом алып 10.000 сом алып жүрдү. 10.000 сомдон сосонко чегерилгени 8% ал деле аз эле болот. Бирок ага чейин 37 жылдык стажым бар 37 жыл деп. стажы бар болгону менен бул жерде жогоруда айтып кетпекпи, 96-жылга чейинки эмгек акы дагы көп зор ролду ойнойт да. Эгер 96-жылга чейинки эмгек акысы болуп, ошонун эмгек акысы жогору болсо, ал дагы бир ошонусу дагы бир чоң роль ойнойт да. Анан эгерде эмгек акысы аз болсо, соответственно ал ошо биринчи камсыздандыруу бөлүгү дагы пенсияныкы аз болуп калат да. Анан жана пенсиянын базалык бөлүгү 37 жыл деп атат, 1780 чегерилсе керек. Анан биринчи камсыздандыруу бөлүгү дагы аз эле суммада чыкса керек. Анткени 96-жылга чейин ошо айылда колхоздордо иштесе аякта айлык акылар аз эле рубль кезинде эле иштеген болот да. Андан кийин көбүнчөсү баягы чарбаларга тарап кетпедиби? Чарбалардын акчасы өзүңүздөр билесиздер, ал кезде аз эле болчу. Андан кийинкисинин баары 96-жылдан кийин жер үлүшү менен кетсе керек. Жер үлүшү мына жогоруда сен сатып ал дешти айтып кетти, 400 сом деп атат. 400 сом деген эмне деген акча болот? Аз өлчөмдө болот атпайбы? Ошондуктан 96-дан кийин канчалык көп салым кошсо ошо пенсиялык өзүнүн, бул эми өзүнүн келечекте пенсиясы да болот атпайбы? Ошо канчалык көбүрөөк төлөсө көбүрөөк кошулмак да. Анан эми 2 жылда мына 1000 сом кошулуптур. Биз ага карабай ошо баягы өзүбүздүн пенсиялык фонддун ошо бюджетине жараша жыл сайын пенсияны көбөйтүп келатабыз да, аз да болсо көбөйтүп келатабыз. Анан эми буюрса да быйыл да көбөйтөбүз деген максат иштер бар, ал боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Эми камсыздандыруу төгүмдөрүн да төгүп туруш керек. Мындан бир канча жума мурда дагы өлкө башчысы ушу мугалимдердин жана дарыгерлердин пенсиясы жогорулат. Негизи эле пенсия жогорулайт деп айтты окшойт да. Ушу кайсыл айларда? Биз көбүнчө жылда октябрь айларында эсептеп келатабыз. Анткени биз ошо июль айларына уже орточо эмгек акынын суммасы да белгилүү болуп калат. Ошо жанагы баалардын өсүшү дагы ошого жараша болуп көбөйтүп атпайбызбы азырчы? Ошого кездерде такталып калат да суммалар. Ошого жараша да биздин баягы бюджеттин дагы канчалык деңгээлге ошо көтөрө алабыз, ошонун баягы расчеттордун баары жүргүзүлөт да, даярдоо иштери жүргүзүлөт. Жылда эле ошо октябрь айында көбөйтүп келатабыз да. Эми быйыл дагы ошо күздө көбөйтөбүз деген дагы тилек ой максат бар. Кыргызстандагы жашоо минимумунун өлчөмү канча дагы эң минималдуу айлык жана эң максималдуу, эң минималдуу пенсия кандай? Ушу ортодо айырма чоң эмеспи? Жашоо минимумун айтсаң сен биринчи. Жашоо минимуму бүгүн Кыргызстан боюнча 4283 сом. Эң жогорку төмөнкү айлык? Эң төмөнкү айлык 1750 сом. Да, толуктап койсом, жашоо минимуму 4200 сом болсо, 1900 сом, 700 сом айлык алган киши кантип жашайт? 4283 бул пенсионердин жашоо минимуму да 4283. Былтыркы жылдан 2017 жылдан баштап биз именно баягы биринчи топтогу майыптардын пенсиясын ушу жашоо минимумуна келтирип атабыз да. Биринчи топтогу майыптардын көбүнчөсү баягы стаждары да аз болот, зарплаталары да аз. Өзүңүздөр билесиздер да, ал жумушка жарамсыз адамдар да. Анан ошолордун биринчи топтогу майыптардын пенсиясын ошо жашоо минимумуна теңегенбиз. Фактически баягы эсептегенде пенсиясы 2000, 1500, 3000 сом эле болуп калат. Бирок биз ошо жашоо минимум ошол чектелген күндө канча болсо ошону коюп берип атабыз да. Быйыл мына 4283 болуп атат. Анан жана минималдык эмгек акы 1750 сом деп атпайбыз. Бул минималдык эмгек акы пенсиянын өлчөмүн эсептегенде гана эсепке алынат да. Бирок минималдык эмгек акы 1750 сомдон эсептелинбейт. 2017 жылы май айында ошо мыйзамга да өзгөртүү киргизилгенде, бул да болсо пенсионерлердин баягы жакшы шарт түзүп берүү максатында киргизилген да. Мурун минималдык пенсияны эсептегенде айлык акылары жок болсо, же болбосо минималдык эмгек акыдан төмөн болуп калса, минималдык эмгек акынын твердый суммасын эле эсептеп алчубуз да. 2017 жылдан бери эме киргиздик. Эгерде 96 жылга чейин камсыздандыруу стажы 15 жыл болсо, минималдык эмгек акынын ошол кезде белгиленген минималдык эмгек акынын 200% эсепке алынат. Эгерде 15 жылдан 20 жылга чейин болсо, 96 жылга чейинки стажы,
анда минималдык эмгек акынын 250% эсепке алынат. Эгерде 20 жылдан жогору болсо 96-жылга чейинки камсыздандыруу стажы, анда минималдык эмгек акынын 300% эсепке алынат да. Мындайча айтканда баягы 200% 3,5 миң сомдон эсептеп алатабыз. Ал эми 250 болсо 4375 сомдон, а 300% болсо 5250 сом негизинде эсептелинет да. Бул болсо баягы адамдардагы айлык акы жөнүндө маалыматты алып келет да. Алып келип эсептегенде көбүнчө биз азыр 80% эле ушу минималдык эмгек акы пайдалуу болгондуктан ошол негизинде эсептелип атат да. Анткени эмгек акын алып келет 96-жылга чейин. Аларды эсептегенде ошо белгиленген эмгек акынын пайызда белгиленген эмгек акыдан төмөн болуп калып атат да. Анан көбүнчө адамдардын баары эле ошо минималдык эмгек акыга макул болушуп, анткени ал пайдалуураак, пенсиясы көбүрөөк болуп калып атат да өзүнүн эмгек акысынан. Ушундай жакшы шарттарда киргизилген да мыйзамга. Чоң рахмат. Эсен мырза, айтсаңыз, бизде мына бүгүнкү базар экономикасы деп көп иш берүүчүлөр салыктан качып, жана андай эки бухгалтерия жүргүзүп, айлыкты азайтып берип, колунда башка берип жүрөт да. Анан көбүнчөсү биздин жарандардын көбү да базарларда эмгектенет, көбүнчөсүнүн эмгек китепчеси жок. Ушулар кийин пенсияга чыкканда кантишет, жанагы эки бухгалтерияда иштегендерде өзүнчө көмүскө экономика деп, ушулар жарандарга түшүндүрө кетсеңиз, ушулар кийин пенсияга чыкканда кыйналып калат дегендей таризде. Бизде мыйзамдын страховой взностун тарифтери боюнча мыйзамда базарларда иштегендердин өзүнүн тарифи бар. Контейнерде, базарда, торговый точкаларда, юридикалык жана жеке иштер боюнча тарифтерге карап төлөш керек. Анан если эч жерде иштебей калса, ал өзүнчө төлөсө дагы болот. Соцфондко келип 8%, орточо айлыктын 8%-ынан төлөп турса болот пенсияга чыгыш. Жумушу жок болгондордо эле. Жумушу жок болгондо же болбосо пенсияга чыгып атып стажы жетпей калса, ошол орточо айлыктын 8%-ын келип төлөп турса, ага стаж болуп эсептелет. Жанагы көп иш берүүчүлөр жана салыктан качып жарандарга аз айлык берип коюп, документ түрүндө башка, ал эми колунда башка айлык берип жүрбөйбү? Ушул жумушчулар ушуга ыраазы болуп эле жүрөт да, бул кийин пенсияга чыкканда булар кыйналат да. Албетте таасирин берет, Таасирин берет. Анан бул боюнча соцфондко кайрылып, убагында арыз менен кайрылып, биз ошол организацияларды барып текшерчүбүз. Азыр бул 1-январдан баштап страховой взносту чогултуу налоговыйга өткөрүлүп берди. Эми ал ошол жак менен да бул иш кылыш керек да. Көмүскө экономикадан чыгаруу боюнча иш чараларды жүргүзсө, ошондо биздин граждандар укугу тебеленбеш керек. Негизи жумушчу өзүнүн айлык акысы тууралуу маалыматы болуш керек да? Сөзсүз түрдө болуш керек. Жанагы биздин эми жарандар сиз айткандай баягы эки бухгалтерия жүргүзүп мындай алганы баягы күнүмдүк алган акчага эле кызыктар болуп атышпайбы? Эгерде келечегин ойлосо, ошол убакта жумуш берүүчүдөн да талап кылыш керек да. Талап кылганга толук укугу бар да. Укугу бар, толук укугу бар. Мен соцфондко канча пайызда төгүп атасың, мага толук бул айлык акымды белгилеп атасың, анда толук төлөп берди. Баягы ар бир жумушчу конфликтке баргысы келбейт, жумушун жоготкусу келбейт. Ошон үчүн баягы эки бухгалтериядан эки алганга алар макул болуп жүрүшөт да. А бирок келечекте ошо официалдуу түрдүү аз өлчөмдө көрсөткөн пенсиясы айлык акысы гана эсепке алынат да, пенсиясынын өлчөмү аз болуп калат. Анан кийин ошо нааразычылыктар да ошондон туулуп атат да. Анан сөзсүз түрдө өзүнүн ошо айлык акысы боюнча тактоолорун жүргүзүш керек. Жана жогоруда айтып кеткендей, жанагы жеке бет эсебиндеги көчүрмөлөрдү алып ошо менен такташып туруш керек. Социалдык фонд ушул жакта түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турабы? Албетте түшүндүрүү иштери жүргүзүп турулат. Бизде колл-центрде иштейт 1202, баардык ошо социалдык фонд тарабынан жүргүзүлүүчү маселелер боюнча, мыйзамдар боюнча ошо 1202 колл-центрдин номери, ошол жака чалып кайрылса да болот. Мындан сырткары бизде өзүнчө баягы жарандарды кабыл алган өзүнчө бөлүм да иштейт арыздары менен. Телефон ба ишеним телефону дагы бар. Аларга кайрылып турса болот. Жана пенсияны кайра эсептөө деп, мына сиз жетектеген бөлүм экен. Ушу кандай учурларда пенсия кайра эсептелет? Кайра эсептелген пенсия баягы пенсияга чыккандан кийин пенсияга чектелип атканда бир кошумча стаж боюнча документтер кирбей калат да. Эгерде дополнительно баягы кошумча ошо документтерин таап келсе, пенсиясынын өлчөмүн кайра эсептегенге болот. 80 жашка толгон адамдардыкы баягы үстөк акы белгиленген, ошо 80 жашка толгондун кийинки айынан баштап үстөк акы белгиленет. Мындан сырткары 17-жылдан бери да мыйзамга дагы жакшы өзгөртүү киргизилген. Мурун эгерде эмгек акы боюнча пенсия чектелип
андан кийин анын башка периоддогу башка мезгилде эмгек акыларын алып келсе, аны эсептегенге мыйзамда укук жок болчу да, жол берилген эмес. 17-жылдан бери ошондой дагы шарт киргизилди. Ошо 17-жылдан баштап күчүнө кирди да, май айынан баштап күчүнө кирди. Ошо май айынан чектелген пенсиялар 3 жылдын ичинде эгерде ошо башка период, башка мезгилдеги эмгек акы жөнүндө маалыматты таап калса, алып келип берсе, пенсиясынын өлчөмүн кайра эсептегенге укуктары бар да. Ошондой дагы бир шарт киргизилген. Ошо эң негизгиси ошо кайра эсептөөлөр ошолор. Анан жылда биз 1-январга карата пенсиянын 2-камсыздандыруу бөлүгүн эсептеп келатабыз. Бул камсыздандыруу төгүмдөрүнүн негизинде жыл сайын баягы иштеп камсыздандыруу төгүмдөрүн төгүп жүргөн жарандарга 1-январга камсыздандыруу 2-камсыздандыруу бөлүгү пенсиясы кайра эсептелинет да. Анан бул боюнча дагы айтыш керек, биз буга чейин баягы арызын алып келип, анан ошо жылдык билдирүү деп койчубуз, ошону алып келмейинче пенсия эсептелчү эмес да. Мына 2 жылдан бери биз ишке ашырып келатабыз. Ошо 2 жылдан бери баягы автоматтык түрдө базада, биздин социалдык фонддун базасында кандай маалымат бар болсо, ошонун негизинде пенсияны кайра эсептеп кетет да. Эми бул жерде айта кетиш керек, кичине действительно кармалып калат да, баягы убагында албай атабыз деп нааразычылыктар туулушу мүмкүн. Анткени баягы декабрь айынын айлыгы январь айында түшөт. Январь айында түшөт. Ал сөзсүз түрдө иштетилиш керек, такталыш керек. Ошентип атып баягы убактысы кичине кармалып калат да, бирок убактысы кармалган менен баягы 1-январдан баштап төлөнүп берилет да. Ошонун баардык болгон айырмасынын баары толук пенсиясы менен төлөнүп берилет. Рахмат. Бизде телефон чалуу бар экен. Алло. Алло, саламатсызбы, урматтуу көрөрман, биз сизди угуп атабыз. Угуп атабыз. Угуп атабыз. Төлөнөттөрүн закон чыгартылбай, ошого ылайыктуу 2 жылдык станцияны айдан артык иштетсе соң бизде иштетин болчу. Анда 2%-ын эсептегенде 12 миң алып калды, ошо туура чыкканда. Эми ал өзүңүз айткандай 2 эле жылга болуп атпайбы? Эгерде күмөн санасаңыз, ошо социалдык фондко барып кайрылсаңыз болот. Өзүнүн жеке бет эсебинде канча акча чегерилген, ошонун 2% канчаны түзгөн, анын кандай болуп эсептелгени жөнүндө баарын түшүндүрүп беришет. Чоң рахмат. Эсен мырза, массалык маалымат каражаттарында, интернет сайттарда жазылып жүрөт да, ушу Кыргызстандагы жашоо узактыгы узаргандыгына байланыштуу пенсия курагы дагы жогорулайт деген маалыматтар чыгып жүрөт. Бул канчалык деңгээлде чындыкка жакын? Бул чындыкка жатпайт. Жакын арада пенсионный возрастты көтөргөн боюнча эч кандай маселе болгон эмес, болду элек. Ушул боюнча эле калат. Ушул боюнча азырынча калат, эч кандай өзгөрүү пока болбойт. Менин билишимче, азыркы учурда ушу социалдык фонд тууралуу мыйзам жогорку кеңеште кароодо болуш керек, коомдук талкууга коюлган болуш керек. Ушул эгер мыйзам боюнча, ушу жаңы талкууда турган мыйзам боюнча кандай өзгөртүүлөр кирет социалдык фондко? Бул жерде депутаттардан ар кандай маселелер көтөрүлүп атат. Азыр ал толук талкууда эле болуп атат. Ал биринчи окууга дагы кире элек. Но жакында биз аны менен таанышып окуп, анан өзүбүзчө Ал мыйзам боюнча жарандарга кандай жеңилдиктер каралган? Сиздерде маалымат? Жана бул жагында бул көбүнчө жанагы налоговыйга өткөрүп берүү боюнча гана, уполномоченный орган деп жазылган боюнча гана каралып атат. Тарифтер боюнча жана пенсионный возрасттар боюнча киргизген эмеспиз. Чоң рахмат. Бактыгүл айып, сизге суроодум. Жанагы жогоруда көрөрманыбызда суроо бербедиби, жана багуучусунан ажырагандыгы тууралуу. Ушу багуучусунан ажырагандар кандай документтерди топтош керек, кайсыл жакка кайрылат? Багуусунан ажыраган боюнча пенсия чектөөдө сөзсүз түрдө баягы пенсия алуучу балдарына пенсия чегерилет да. Эң негизгиси ошо багуучунун, каза болуп калган адамдын эмгек китепчесин тапшырыш керек. Эмгек китепчеси, анан айлык акы жөнүндө маалымат тапшырыш керек. Балдардын күбөлүгүн, эгерде окуган болсо маалымат окуганды тууралуу, балдардын күбөлүгү, ошолор эле жетиштүү да. Анан баягы
эгерде эме болуп калат, баягы эки багуучу тең каза болуп калат. Каза болуп калганда сөзсүз түрдө жанагы опекун, камкорчу жөнүндө чечим болуш керек да. Ошо чечимсиз эч кандай пенсия чегерилбейт да, сөзсүз ошо чечим болуш керек. Аз камсыз болгон үй бүлөлөр да ошо социалдык фонд аркылуу пособие алышат, Аз жөлөк камсыз жок, аз камсыз болгон үй бүлөлөр бул жөлөк пул бизге карабайт. Ал эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан чегерилет. Ошол министрликте каралат. Жанагы бизде союз убагында эмгектенген адамдар көп учурда ушу аз төмөнкү айлык менен пенсияга чыгып калып жатышат да. Көбү союз убагында чабан болгон, саанчы болгон дегендей да. Ушунун себеби эмнеде булар? Мына өзүңүздөр айткандай эле бул союздун убагында бүт баары айлык акынын баары рубль менен болчу. Анан баягы жана сомго өткөндө сөзсүз түрдө аны биз рубль менен алынган эмгек акылардын баарын сомго айландырабыз. Бирок сомго айландыргандан кийин дагы баягы ошо азыркы деңгээлге алып келебиз да, өзүнчө поправочный түзөтүү коэффициенттер деген да бар. Ошо азыркы деңгээлге алып келип, ошо түзөтүү коэффициенттерин колдонуп эсептейбиз да. Анан эми союз кезиндеги иштеген эмгек акылар сөзсүз түрдө ошо эсептелеби негизи эле? Эсептелинет. Эмгек акы эсептелинет, орточо айлык акы эсептелинет. Бирок жана жогоруда айтылгандай минималдык эмгек акынын пайыздан төмөн болуп калса, анда автоматически түрдө баягы пайызда аныкталган минималдык эмгек акы эсепке алынат да. Анткени ошо пенсионерге пайдалуураак болуп атат, чем өзүнүн айлык акысынан караганда. Биз бардык жагын карайбыз, биз өзү эле каалагандай кылып чектей бербейбиз. Сөзсүз түрдө ошо пенсионерге кайсы айлык акыдан пайдалуураак ошо пенсиясын өлчөмү, минималдык эмгек акыданбы же өзүнүн айлык акысынанбы? Эгерде өзүнүн айлык акысы пайдалуу болсо, жогору болсо, сөзсүз түрдө ошо өзүнүн эмгек акысынын негизинде эсептелинет. Эгерде ал төмөн болуп калса, анда минималдык эмгек акынын пайызы аныкталат да. Анан көбүнчө ошо союздун убагында иштеген адамдардын ошо эмгек акылары аз болгондуктан ошо аз болуп калып атат да, пенсиясынын өлчөмү дагы. Чоң рахмат. Урматтуу коноктор, биз азыр маегибиздин аягына келип калдык. Сиздерге эркин микрофон, урматтуу Эсен мырза, сиз биздин жарандарга, пенсионерлерге айта турган оюңуз, пикириңиз, сунушуңуз эмне эле? Биз социалдык фонд тарабынан биз жана Бактыгүл Догдорунун айткандай 657 миң пенсионер бар. Бир айда төлөнүүчү сумма 3 миллиард 800гө чейин болот. Биз канчалык көп топтосок, ошончолук пенсиянын көлөмүн көбөйткөнгө кызыктарбыз да. Ошон үчүн бизде дагы пенсионерлер туура түшүнүш керек. Ошо соцфонд колунан келген аракетин жасап атышат. Анан бардык кыргызстандыктарды эртеңки улуу жеңиш майрамы менен куттуктайбыз. Кыргызстанга тынчылык, элдерге ден соолук каалайбыз. Бактыгүл, сиздин кайрылууңуз? Мен кайрылуум эми ар бир жаран келечегин ойлонуш керек. Азыртадан баштап ойлонуш керек келечегин, келечекте ошо пенсия кандай өлчөмдө алып калам, кандай болот деп. Анан ошо чегерүүлөрдүн баарын ошо максаттуу түрдө ошо пенсиям келечекте пенсиям жогору болсун деп ойлосо, ошо максаттуу түрдө чегерсе дейм да ошо. Анан эртеңки жогоруда айтылып кеткен куттуктоо каалоо тилектерге дагы кошулат элем. Эртеңки майрамыңыздар кут болсун. Ошо биздинге ушундай тынчтыкты жашоону алып келген ошо биздин улуу аталарыбызга ден соолук, майрамы кут болсун. Ар дайым биз менен болсун дегенде ошо. Анан өлкөбүздө тынчтык болсун, эң негизгиси тынчтык болсун. Чоң рахмат, урматтуу коноктор. Биздин студиябызга келип маек куруп бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдирмекчибиз. Урматтуу көрөрмандар, ушуну менен биздин маегибиз аягына келип жетти. Биз бүгүн Кыргыз Республикасынын социалдык фондунда болуп жаткан өзгөрүүлөр жана реформалар тууралуу сөз кылдык. Биздин берүүлөрүбүздү Пирамида каналынын социалдык тармактардагы расмий баракчаларынан жана YouTube'дагы каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Бардыгыңыздарды эртеңки 9 май жеңиш майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.